Всем привет! Мы группа Шекет. Мы рады приветствовать вас на презентации нашей группы. Всем привет! С вами группа Алга. Ваше настроение! Айда, молодцы, азаматсыздар. Негизи эле мына ушундай биздин конокторубуз бөлүп жайнап туруп салып баруучу сүйлөгүсү келет, чырдагысы келет. Бүгүнкү кечибизде өзүңүздөр байкап тургандай эле мына ушундай өзгөчө биздин Анжелика продакшндын продукцияларын эң алдыңкы катарда болуп көрүшүлөр. Анжелика Кайратовага дүркүргөн кол чабуулардан сөз кезегин берип коелу. Мен өзүмдүн атымдан коктоктойм, сөз сизде болсун анда. Чоң рахмат Айзада. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин музыкалык түштөнүбүзгө кош келиңиздер. Сиздерди биз мына бүгүн ушул жерге жөндөн жөн чогултуп аткан жерибиз жок. Бүгүн абдан сонун биздин жаңылыгыбыз бар, болгондо дагы элибизге болгон жаңылык деп айтмакчымын. Бүгүнкү мына ушул көптөгөн биздин эмгектерибиздин презентациялары өтөт. Мына ушул жерде Түбежейка рестобарын наразычылык билдиребиз. Мынакей ушундай сонун баардыгыбызды башыбызды бириктирип, сахнаны дагы, экранды дагы сонун кылып коюп беришти. Бүгүн мына ушул эки клип Мирлан Саткынбаев режиссерго таандык. Тилекке каршы азыр балдар сыркоолоп ооруканада болуп атат. Келем деп аракет кылды эле, бирок ошентсе дагы бүгүнкү биздин кечебизге азыр кечигип келе албай калып аткан баардык менин жакындарым онлайн түрүндө көрүп атышат. Ушул Азат мырза биздин ушул старт кечүү продюсердик борборунда дагы мынакей чогуу бир командада иштеп атабыз. Буюрса бул командада ошол эле эң мыкты клип мейкерлер бар. Бул ошол эле Баяман, Бейпил, биз ар дайым иштешип аткан мынакей режиссерлор, операторлор, ошол эле топташты негиздеген Мирлан Саткынбаев. Негизи алдыда азыр бизде абдан чоң долбоорлор бар. Мунун баардыгы сыр бойдон калсын, бирок алдыга койгон максаттарыбыз аябай бийик болуп атат. Биз болсо кезектеги презентацияга өтөбүз, ардактуу коноктор. Анжелика Кайратованын өзүнүн клиптери гана эмес, анын баягы жакшы инсан артында из калтырат келбейт. Ошол себептерде биз Kid Star, Teen Star деген эле сөзсүз Анжеликаны эстейбиз. Азыр сахнада мына ушул Kid Star'дын Instagram деген жаңы видео композициясына биринчилерден болуп ортоктош болобуз. Даярсыздарбы? Туруп отурсуздар, ордуктарбы, чачыгандырсыздарбы? Барсыздарбы? Продюсерлик борборубуздун алгачкы жумушу ушул Kid Star тобу болгон. Мына ушул топ бизди борбор ачканга түрткү берди. Бул жакта баардык мамалары өздөрү да келишкен. Клип көрөлүк анда. Баяман Осмонов режиссер. Алиса Семикос, Showtime команда өзүнүн долбоору, өзүнүн компаниясынын директору. Келиңиз бул жака. Ооба, баардык шаардардын мыкты мааракелердин уюштуруучусу. Пойдемте. Алиса, паркте желание нашим девочкам. Гүлнур Асалова менин клубум, чыгармачылыкта өз ордун таап, Кыргыз Республикасынын эң сүйгөн артистин алайын деп атат. Буюрса болуп калса экен экөөбүздү. Бул жака режиссер Баяман, келиңиз. Бүгүн мынакей сиздерден ушул кыздар бир калып элек алсам жакшы болот деген үмүттөмүн. Эчкимди унутпадымбы? Унутпасам кечириңиздер. Келгиле, Баяман, бул жака келгиле сиздер. Анан буюрса кийинки биздин дагы чоңураак топту дагы көрүп бир сын айтып коюшуңуздарды өтүнөбүз. Бүгүн ал топту дагы бир жакшы ырымдап чакырганбыз, анан айтабыз. Эмне себептен 1-ноябрь бүгүн презентация болуп аткан. Анда клипмейкерге берейик. Сонун жумуш жасап турсуз, мага аябай жакты. Мага ой менен негизи клипмейкер билет. Жактырбай толтура жасап анан переходтор сонун болуптур. Прямой эфирге кирип кеткен, сүрөттөн анан экранга түшкөн жерлери, ак фондон кайра кызыл баардыгын бирден кесип чыккансың го, аябай сонун болуптур. Баяманга өзгөчө кол чапканыңыздар. Жаш таланттуу клипмейкер.
нерсесіне. Вот красавчик очень. Давайте поаплодируем нашему режиссеру. Да? Просто это сделано на высшем уровне. Самый крутой клипмейкер, вот, с которым нам всегда легко работается. В общем, человек-позитивчик. Вот настолько с ним легко работать, что хочется каждый день снимать клипы. Гүлнур Аюн, экөөбүздүн баягы чарбачылыкка келип баштаганда бул 8 жаш, 9 жашында ушундай кыз болуп кечирген эле экөөбүз ойноп, колубузду көтөрүп Гүлнур жылсы мен болсо ошо гастролдо барып микрофон көтөрүп, киного тартылып Гүлнур жүргөн. Эртең эле мына ушул кыздарыбыз чоң кирчи болушат, шоу-бизнесте ордун тапкан ырчылардан болушат. Анан ошол маалда балким биздин баягы ушундай момент болуп калат экен, жашоо болуп калат экен да. Ушулар менен селфи суретке түшүп калышыбыз мүмкүн, автограф алып калышыбыз мүмкүн балдарыбызга дегендей дагы. Арасында менин өзүмдүн да 2 кызым бар. Бул ошол топ ошолор үчүн десем дагы болот. Себеп дегенде мен да учурда апаман сурангам, ырдагым келет десе макул кызым, ырдагың келсе колдойбуз деп апаларыбыз колдоп келет. Мен да өзүм эне катары колдоп атам. Буюрса кийин кыздарымды бересиң э? Кыздарга мен келгели чыгып калам, азаматсыңар баары көрүнүп турат, сени карап, сага түздөлүп, сенин айткандарың алып аткан суп-сулуу баары жакшы. Мен сени менен сыймыктанам, сен өтө талыкпаган, чарчабаган, баары эле айткандай энергияга бай кызсың. Сен талба, ооруба, дагы көп сен өзүң айтмакчы максаттарыңа жете бер. Биз токтошуп эле бар бол. Анжела эжебиздин кубанычын тең бөлүшкүлө отурабыз ушул жерге. Мен да ар дайым жолуккан сайын айтам, жакшы ырдаган кыздарды топтогонсуз депчи. Ар биринин ырдаганы өзүнчө бир кооздук бар. Айыманы байкап жүрөбүз да ошол жерде кыздардын аттарын билбейт экен. Дийма тоже. Анан мен өзү негизи кичинекей кезимде ушундай бир ушундай жаш кыздардан топ түзгүм келчи. Анжела эжени көрүп, буюрса биз да кичинекей болуп чоңойсок, анан биз ушул топ түзөбүз. Ар бир клибиңизди көрүп, ар бир ырыңызды угуп, мен дагы ушул жерин ушундай кылышым керек экен деп сизден көп сабак алам. Сизге чоң рахмат, ушундай биздей болгон жаштарга үлгү көрсөтүп жүрөбүз. Чоң рахмат. Ошол биздин клиптин эле презентациясы элес, продюсердик борборубуздун ачылышы болуп атат. Star KG деп аталыш да койдук. Бул жерде чарбачылыктагы баардык белгилүү инсандар келип, өздөрүнүн мастер-класстарын өткөрүп, каалаган өзүнүн канаттары менен жолуга алышат. Буюрса биз Гүлнурду суранып атабыз, комуз жаатында комуз менен кошо үндү коштоп ырдаганда кыздарыбызга үйрөтүп бер деп. Себеп дегенде кыргыз комузу менен кыргыз дейт экен да. Ар бир үйдө комуз илинип, кыздарыбыз комузда кол ойнотуп, буюрса сен тандап берген ырларды бассаңыз жакшы болот. Анан топ түзө берсең болот Star KG'де биз менен биргеликте. Эртең эле кастинг жарыялай беребиз. Кыз сайкалдын тобуна кимдер келет деп. Келип бардыгын чакырабыз. Ырдайын билейин деген инсандар көп. Олеся, пойдемте. Мы что-то там туда человек позитивчик. Вот где я получаю энергию? От общения с этим человеком. Вот просто я общаюсь с ней, заряжаюсь, и я просто обожаю эту жизнь. Я начинаю любить эту жизнь заново с каждым днем. Все становится ярче благодаря вам. Я очень счастлива, что окружает. Ну, вообще есть у нее такая вот сестра. На самом деле твой проект, он настолько уникален, собрать больше одного человека и сделать дуэт, это я всегда уже восхищаюсь этими людьми, а собрать такое количество и при этом сохранить дружескую атмосферу, чтобы детки совмещали с учебой. Родителям большая благодарность, потому что это ваш такой колоссальный труд, вкладывать в своих детей. Ты большая умничка. Песня, я пока был клип, писала в Инстаграм, что это уникальный проект, и он стал хитом за очень короткий период времени. Аналога этого проекта в Кыргызстане нет, чтобы аудитория была, и дети, и подростки слушали. Вы молодцы, успехов вам, процветания, но ты умница еще. Во-первых, огромное спасибо моей маме за то, что она есть на этом свете. И если бы не было моей мамы, не было бы и меня. Она вложила очень большой труд в меня, и за это ей отдельная благодарность. Здесь есть, даже если здесь есть частичка моего труда, то самый большой труд имеет моя мама. Поэтому большое вам спасибо. И поздравляю вас с открытием. Хочу, чтобы эта работа ваша была для вас самой малой и дальше больше. Я вас люблю. Эне үчүн балдарыбыз
башында жетишкендигинен өткөн чоң бакыт жок дейт. Эң бактылуу айым экенсиз. Көпчүлүгү суктанып бул жерде өзүбүздөн дагы жаш чыгайын деп кетти. Ошол себептен куттуктайбыз. Барбаңыздар айыма ийгилик каалайбыз. Бул башталыш эле болсо мындан кийин көптөгөн клиптерди жарата берет. Челимизде биз аталышында аябай көп аталыштарды тандыганбыз. Башында жүзүң сымал болду, бир бутактан чыккан кичинекей жүзүң чөкөр дегендей бир таттуу жакшы бир аталышты издеген болчук. Анткени кыздардын үндөрү аябай таттуу. Сиздер байкагандай бүгүн биринчи алгачкы жолу кичинекей мынакей өзүбүздүн тегерек чекебиздеги жакындарыбызга презентациялап жатабыз. Кийинки биздин чоң сахнабыз бул Кыргызстандагы эң чоң сыйлык тапшыруу Fashion Awards'ка болот. 19 ноябрда баарыңыздар чакырабыз. Кыздар эми гана бири-бирине көнүп, бири-биринин үндөрүн угуп жатышат. Анан шекер аталышты айта турган болсом, бардыгыбыз легенда деп айтабыз. Чыңгыз Айтматов атабыздын айылы, шекер айылы. Болгондо да мына ушундай легендага айланган бир жакшы легендарлуу топ болсо экен деп атабыз. Ырымыбыз ошол жактан дагы. Экинчисинен бир маанайыбыз түшүп турганда, бир кашык шекер менен таттуу жеп койсоңуз көңүл көтөрүлөт экен. Биз бир кашык музыка, таттуу үн менен музыка берели деп атабыз элибизге. Мына ушундай жакшы ойлор, ниеттер менен анан англис шрифттери бар буквалар менен жазганда да шекер болуп окулат экен. Шекер кыргыз аталышы. Ошондуктан чет мамлекеттеги чоң сынактарга да кыздарыбыз барса, шекер деп кыргыз аталышындагы эле канттын аталышын таанышып, Кыргызстандагы топ деп белгилөө кылышат деп үмүттөнүн. Кыздар, сиздерге ийгилик каалаймын. Биздин кызматташыбыз абдан жемиштүү болот деген үмүттөнбүз. Мына ушул топтун официалдуу директорун бул жака чакырып коеюн. Нурсейитова Чолпонай, менин оом. Чолпонго бул жеп коюңуздарчы. Мына ушул Чолпон айым ушул топ менен официалдуу түрдө бардык баягы жумушту, ишти жемиштүү алып барат деп ишенип атам сага. Буюрса Star KG Production студиябыздан андан тышкары биздин алга тобубуз бар. Бир аздан кийин барыңыздар, келиңиздер, сахнага чыгышат. Айзада Жамбырчиева, рахмат сизге. Сиздин болсоңуз дагы ушунчалык сыйлайм. Сыйга татыктуу айымсыңар. Аселия, Мерим, бул жакта мынакей Миргүл, дагы көптөгөн менин курбуларым ушул концертимде, жеке концертимде ырдалып атканда ыйлашкан. Чын дегенде баары ыйлашып, ушунчалык эмоцияга толгон концертим даяр болду. Буюрса эмки жумада интернет сайттарга жана телеканалдарга беребиз. Ошол жакта баардык эмоцияларды көрсөңүздөр болот. Мына ушул клипти бүткөнбүз, клип чыкты. Сиздер көрүп алдыңыздар. Калганын баары бир жумадан кийин көрөт. Көргөн дагы, көрмөгөн да арманда болуп калды деген. Биз ушул клип чыкканда биз Антибиканы билбейм, мен аябай кызганганмын. Антеңиз. Кызганып, анан бир текеси аябай сүйүнүп, чын ыйлап отурганбыз. Ушул клипти жаңы день рождениясы туулган күнү болуп атканда ырдаган. Анан биз Антибиканы баары бербейбиз деп Казакстанга багытталып. Мен дагы деле кызганам. Бирок айдананы мен абдан чоң ыйлайбыз. Баарыбыз Антибика менен сыймыктанабыз. Ар бир болуп аткан нерселерине баардыгына тазим кылабыз. Жакшынакай өзүбүздүн коргоо кызыбызды жибербейбиз Казакстанга. Дагы деп айтпайчы. Чоң рахмат. Жибергенде эми казактар тойго чакырат да буюрса, канча долларлап Анжеликаны Казакстанга деп атайын чакырат. Бул дагы жакшы нерсе. Эки элдин ортосундагы достук болот да. Кызганба деген ырымды укпай калышат башында. Кайталамай айтам дедим го. Кызганба жаным мынча. Кыйналбадым ой. Танылбайсың сендей жок, сен жалгызданба. Кайтарып жүрөгүмдү мынча кызганба. Кайталамай айтам биз үчүн жалгыз биз гана. Анжеликаны бүтүндөй Кыргызстан эле кызганат, биз айтпай туралы, башкалар айтты мейли эми. Жакшынакай таланттуу инсан болсо ким гана элдин адамы. Ошол себептерден бүгүнкү презентацияга келген конокторго терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте бүгүн биз дагы Mercedes S-Class автоунаасынын ойнодобуз.